Өлкө аймагында өпкөнү сезген төөчү илдетти жоктурган 42 жаңы учур катталды. Дарт менен күрөшүп жаткан бейтаптардын бүгүнкү күнгө карата жалпы 419 учуру аныкталган. Илдеттен 67 бейтап айыгып 5-и каза тапкан. Аймактарга карай турган болсок, Ош облусунда 128, Жалал-Абад облусунда 91, Бишкек шаарында 69, Ош шаарында 59, Нарын облусунда 34, Чүй облусунда 27, Ысык көл облусунда 6 жана Баткен облусунда 5 оорулуу бар. Лабораториялык тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жарандардын саны 6899. Андан биринчи категориясындагылар 1359 болсо, экинчи категориядагы байланышта болгондор 5540 түздү. Өлкө боюнча обсервацияда 947 адам кармалууда. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 347 адам жатат. Оор акыбал менен 11, реанимацияга кармалып турганы 6. Орто оорчулукта 336 адам бүгүн дарыланып атат. COVID-19 вирусун жугузган дарыгерлердин саны күндөн күнгө өсүүдө. Бир сутканын ичинде 16 медицина кызматкеринин илдет аныкталды. Дартка чалдыккан дарыгерлердин саны жалпы 79га жетти. Мындан улам өкмөт өздүк коргонуу каражаттары менен үзгүлтүксүз камсыздоону тыкыр көзөмөлгө алып, инфекциянын очогунда иштеп жаткан ак калаччандарга коопсуз шарт түзүп берүүгө болгон күч аракетин жумшоодо. Айта кетсек, ооруну жугузуп алган мед кызматкерлерге атайын кенемте төлөп берүү жана кошумча маяна чегерүү толугу менен каралган. Бүгүнкү күндүн да бир орчундуу маселеси катары айтып кетишим керек. Ушу медицина кызматкерлери ушул коронавирус менен жугузуп алган учурлары өсүп калгандыгы байкалып атат. Жалпы биздин калкты дагы ушул маселе кооптондуруп атса керек. Бирок айта кетиш керек, акыркы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча деген дүйнө жүзүндө 22 000ден ашык медицина кызматкерлери ушул коронавируска дуушар болуп турган кези. Коомдук тартипти жана карантиндик эрежени айтсак, эпидемиологиялык кырдаал турукташмайынча өзгөчө кырдаалдын алынышы же узартылышы азырынча белгисиз. Өлкөнүн бардык аймагындагы карантиндик санитардык посттор күчөтүлгөн тартипте. Ал эми өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык саат тартибин бузган жарандар дале болсо кармалууда. Сутка аралыгында коменданттык саатты бузгандыгы үчүн 17 жаран райондук ички иштер бөлүмдөрүнө комендатураларга алып чыгылып, мыйзам чегинде чара көрүлдү. Негизинен Ош областынын Ош шаарынын аймактарында коомдук саясий криминогендик абал туруктуу сакталды, комендатуранын көзөмөлүндө. Өлкөнүн аймагындагы ооруканаларда вирусологиялык 9 лаборатория бар. Анын ичинде 3-ü экспресс диагностика жүргүзөт. 5 апрелден бери изилдөөгө 25654 үлгүлөр келип түшкөн. Анын 24901-ине толук изилдөөлөр жүргүзүлдү. Сутка ичинде 753 атайын изилдөө жүргүзүлгөн. Коңшу өлкөлөрдө дагы эпидемиологиялык абал оорлошуп, дартка чалдыккандардын саны өсүүдө. Өзбекстанда коронавирус инфекциясын жуктургандар 796га жетти. Ал эми Казакстанда 897 коронавирус катталганы тастыкталып, өлкөнүн дээрлик бардык аймагында бейтап бар. Тажикстан коронавирус жуктур элек саналуу өлкөлөрдүн катарында турат. Бүгүнкү күндө мында COVID-19 вирусу тастыкталган учур аныкталган эмес. Бирок сырттан келген жарандарын күчөтүлгөн көзөмөл менен обсервацияга алууда. Оорунун очогу аталган Кытайда акыркы суткада 108 адамдын коронавирус илдети аныкталган. Бир суткада 2 киши каза болсо, 88-и айыгып чыккан. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Идет непрерывно. Ушуга эле окшош суроо экен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму экспресс тесттин натыйжалуулугу төмөн болуп жатат деген таризде колдонуудан баш тартып турууну да сунуштаган. Буга кыргыз медицинасы кандай карап жатат? Бүгүнкү күндө экспресс тест системалар келген. Ушул бул ушундай дүйнөнү каптаган чоң оорулар болгондо деген баягы мыйзам ченемдүү нерселер, анткени ошондой препараттар, жанакындай тесттер чыгып ишке колдонулат. Бүгүнкү күндө мына бул экспресс тесттерден жанакындай жыйынтык бере турган немеси төмөнүрөөк болот. Анткени бул диагноз койгонго бул экспресс тесттер колдонулбайт. Бул скрининг жүргүзүлгөндө колдонулчу экспресс тесттер
муну башынан биз билгенбиз. Жанакы чек арадан кирип атканда масса келгенде авиа каттамдар токтоло элек учурда деген ошол экспресс тесттер келип, биз ошолорду иштеткенбиз. Анткени ошол эгерде адамдарда жугузуп алган бир учуру болгондо ошол экспресс тест менен кандайдыр бир деңгээлде ошол биринчи жанакындай фильтрде колдонулду. Кийинки азыркы күндө кандай кылабыз? Биз азыркы күндө жанакындай так эле ПЦР тест системаларга өтүп, экспресс жанакындай тесттерди болсо биз чек арадан бизге келип аткан, тышка кетип аткан жанакы чоң көлөмдүү автоперевозкалардын баягы айдоочуларын текшерип, өткөн адамдарга бизден чыгып кетип аткандарды дагы экспресс текшерип беришибиз керек. Ошого колдонуп атабыз. Мындан тышкары экспресс тест системаларды жанакындай бу эпидемия бүтүп калган бир убакыт келет. Ошол кезде деген биздин жанакындай калың катмар элдин арасында деген ушу кандайдыр бир деңгээлде ушу COVID-19 вирусу дагы эле калып калган жокпу деген таризде биз изилдөөлөр жүрөт. Ошого биз бул экспресс тесттерди колдонобуз. Нурбол Төлешович, анда коомдо көтөрүлүп жаткан жана ушу биздин кесиптештерден келип жаткан суроолорго өтсөк, анда биринчиден баштасак, ошо жакында сиз өзүңүзгө байкасаңыз керек, көрсөңүз керек, ушул медициналык кызматкер кечирим сурап ошо маалымат тараткан үчүн дагы бир видео чыкты. Жанагы сиз боюнчачы, средства индивидуальной защиты. Анан ошол боюнча бул канчалык маалымат чындыкка дал келет? Бул Минздравтан да ушу кооптонуу бар. Анткени биз координаторлор менен, жетекчилер менен тыгыз жумуш алып барып атабыз. Иштеп аткан медициналык кызматкерлерге андай жанакындай үстүртөдөн мындай кысым көрсөтпөө аракетин жүргүзгүлө деп айтып атабыз. Анткени ал жерде ар бир медицина кызматкерлери кандайдыр бир көйгөйдү айтышы мүмкүн. Эртең күнү кайра келип жанакындай телевидение чыгарып, же болбосо соц тармактарга чыгарып кечирим сурап атканы бул негизи туура эместикке барат. Биз муну тийиштүү иштерди азыр түшүндүрүүлөрүн жүргүзүп иш алып барып атабыз. Өлкөнүн түштүк жакта буга чейин баарыбызга белгилүү ушул жанагы өзүн дарт жуктуруп алган дарыгерлер да болгон. Анан ал боюнча дагы Бишкектен группа кетти эле түштүккөчү. Ошолор боюнча кандай иштер жүрүп атат? Туура, мына Ала Бука районунда ошо биринчи жанакындай 5 медициналык кызматкерибиз ушул ковидти жугузуп алгандан баштап эле бизде жанакындай кооптонуу пайда болуп, ошо саламаттык сактоо министрлиги астында атайын топ уюштурулуп, ошо тийиштүү кызматтардан 3 кишини топтоп туруп биз түштүк регионуна жөнөттүк. Анткени ал жерде дагы мына күндөн күнгө катталып аткан учур. Ошол кандай шартта жугуп калышы мүмкүн, же болбосо кандай учурлар болуп калды, ошо толук тастыктоо үчүн ошол биздин топ иштеп аткан кези азыр жанакындай анкеталарын, сурамжылоо баракчаларын баарын даярдап, бияктан макулдашып, ошол боюнча иш жүрүп атат. Булар тезирээк иштеп келгенге деп биз жанакындай жолдомо бердик эле. Ошол келгенден баштап биз дагы убагында жанакындай сунуштарды берип, ушул боореки жугузуп ала турган жолдоруна деген бир бөгөт койгонго аракет көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областында бул биздин топ иштеп атат. Буга чейин дагы айтылып кетти эле ушул компенсация маселеси деп. Ушул качан медицина кызматкерлери компенсация ала баштайт жана бул процесс узак мөөнөткө созулуп кетпейби? Анткени акча каражаты азыр керек болду деп дагы кайрылып атышты. Компенсация маселеси дагы бизди да түйшөлдүрөт. Бүгүнкү күндө мына ошол бизден иштеп аткан кызматкерлерге, медицина медиктерге жанакындай очок оорулардын очокторунда иштеп атышат. Ошол жерлерге жанакындай эпидфонд кошумча акча төлөмдөрү каралган. Ошону толугу менен азыр төлөп бүткөндүн үстүндөбүз. Компенсация болсо бүгүнкү күнү жанакындай нормативдик талаада жүрүш керек экен. Ошонун деген толук ошол жагын иштелип атат. Ошол нормативдик актылардын баары кабыл алынып бүткөндөн кийин бул төлөмдөр жүргүзүлөт деп ойлойм.
Сиздин көз карашыңызда коңшу мамлекеттер менен салыштырмалуу Кыргызстанда ушул коронавирус илдетинен айыккандардын санынын көрсөткүчү мындай айтканда төмөнүрөөк. Бул эмне себептен болду деп ойлойсуз? Бул себеп деле эмес болуш керек. Анткени коңшу мамлекеттерде бир аз эртерээк башталып калып, жанакындай дарыланып чыгып кетип аткандардын саны деген ошол жерде кичине көбүрөөк. Бирок баягы элдин санына салыштырмалуу көрсөткүчтөр болот да. Алар менен эле тең эле биз келе атабыз биз. Канчалык деңгээлде ушул COVID-19 илдетин жуктуруп алган жарандар менен биргеликте ошол жерде кызмат өтөп жаткан саламаттык сактоо кызматкерлери өзүнүн жеке коргоочу жабдыктары менен камсыздалгандыгы канчалык деңгээлде камсыздалган алар? Бүгүнкү күндө мен айтып кеткендей жанакындай 3 деңгээлге бөлүп коюп, ошолорду приоритет катары каралат дагы жанакындай өзгөчө ушул оорулар катталып аткан район, областтарга биринчи иретте ошол жака жөнөткөнгө аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күнү да мына эртең мененки видеоконференцияда бүгүн бардык жетекчилерден да биз толук сурадык. Бүгүн канча жерде ушул мүчүлүштүктөр бар, жетишпегендиктер барбы дегенде бүгүнкү күндө түнү менен кечи менен бүт ушул атайын кийилчү кийимдердин баарын алышып, бүгүнкү вопростор ошо респираторлор боюнча болуп атат. Ошо респираторлор дагы келип болгонун деген биз биякта запаста кармабай түзмө-түз эле ошол тийиштүү жерлерге жөнөтүп атабыз. Бул жерден аракет көрүлүп атат. Мындан аркысы деле ошо бүгүнкү күнү бизде иштеген ишкерлер дагы жанакындай гуманитарный катары алып келгени да бар. Жанакындай биздин медицина баягы организацияларыбыз, мекемелерибиз сатып алганга дагы мүмкүнчүлүк бүгүн бар. Бүгүндөн баштап тендерлерге коюп, бүгүндөн баштап да кошумча дагы бул атай кийилчү кийимдерди жана өзүн өзү коргой турган шаймандардын баарын алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз түзүлдү. Кечээ социалдык тармактарда дагы бир сүрөт чыкты. Ушул медицина кызматкерлери топтолуп бир автобус менен кетип баратканы. Ошондон улам суроо туулуп атат. Канчалык деңгээлде медицина кызматкерлери транспорт менен камсыздалган, жумушуна алып баруу жана жумушунан алып кетүү? Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйругу чыгып калган. Ар бир жанакындай биздин мекемелер атайын жанакындай дежурстволорду бекитирип уюштурулган, жанакындай иштеген кызматкерлерди керектүүсүн алып кетип, кайра алып кетип үйүнө жеткизип турган маршруттарынан өйдө бекитилип, ошол иштерди жүрүп атат. Мындан тышкары бизде дагы жанакындай жардам катары келген чоң компаниялар бар. Булар да жанакындай маршруттук микроавтобустарды берип, ар бир мекеме уюмга бекитип койгонбуз. Ал жерде иштеген адамдар жанакындай маршруттар менен үйлөрүнө жеткизип атат. Анан чогуу жүрдү дегенде бул жерде биз дагы өзүнчө баягы көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ал жерде ооруган адамдар жок. Баары тең. Эгерде карантинге же болбосо жанакындай изоляцияга туш боло турган болсо, алар өзүнчө шарт менен жеткизилип, же болбосо биз карантинге коебуз аларды. Жалпы жонунан жанакындай барып келип аткан адамдар бул биздин жакшынакай эле ден соолугу чың результаттары бул коронавируска тиешеси жок деп өзүнүн ишин штаттык түрдө жасап аткан адамдар булар. Ал эми ошол жана социалдык тармактарга чыккан сүрөт боюнча кандай маалымат бересиңер? Бул жерде социалдык тармакта ошол биз Ошко же Жалал Абадка кетирип аткан учурларды тартып кээде көрсөтүп коюп атышат. Ал жерде азыр жол шартын билесиңер, болбосо бирден экиден самолет менен эле кетирмекпиз. Но бүгүнкү күндө жана маршруткада 4-төн 5-тен отургузуп жөнөткөнүбүз ушундай болуп аткан.